Төрөлгөндөн бери караңгылыкта жашап келе жаткан 3,5 айлык Салиха. Жашоого келгенден тартып ал Али апасынын жүзүн дагы көрө элек. Анын көзү көрбөйт экендигин өпкөсү шамалдап ооруканага жатып калганда гана билишкен. Ага дарыгерлер чет өлкөдөн гана операция жасатуу керектигин айтышкан. Ага көп суммадагы акча каражаты керектелет. Ал эми карапайым жаш үй бүлөнүн андай мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан сиздерден жардам суроого аргасыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Ушу кызымдын көзү көрбөй калгандыктан жардам сурап ушундай болуп калды. Кайрымдуу фондунан жардам сурап барганбыз. Ушу кызым көзү көрбөй калды. Азыр 3,5 айлык болду. Бизге срочно операция кылгыла деп айткан. Азыр 5-стадия менен ага чейин билген жокпуз төрөлгөндө. Больницага түшүп калганбыз кичине ооруп, өпкөгө шамалдап калып. Ошондо көзү ойнойт эле да үйдөчү. Көзү ойнобойт деп айтып көрсөм, врачтар көзүн аппаратка салып көрөлүчү деп аппаратка салып көрүшкөн. Аппаратта көзүн көрбөйт, чет мамлекетте операция кылыш керек деп айтышты да. Ошол үчүн Индияга барып операция кылышыбыз керек эле. Ошого кыргыз элине муктажбыз. Жардам берип койсоңуздар. Алланын жолда. Урматтуу кыргыз элим, ушул неберем ооруп калганына байланыштуу анан сиздерге жардам сурадык элек. Ушул Индияга больницага чет мамлекетке которду. Канча тез болсо ошончо жакшы деп силердин алдыңызга сурап чыктык элек. Кайра карабай. Атасы иштеп атат, эки жумушта иштеп атат түнү күнү. Жеткизе албай атабыз. Ошо өзүбүздүн продукттар күнүмдүк эмебизден ашпай атат. Ошо акча топтой албай атабыз. Бизге срочно керек болуп аткан операция. 5-стадия менен батыраак кылышыбыз керек. Канча бизге эрте болсо ошончо жакшы болмок. Жакшы көрүп кетет деп диагнозун ошентип айтышты. Эртерээк кылсаңар эртерээк көрүп кетиши мүмкүн. Кеч калсаңар уже поздно болуп калат деп айтышты. Ушу сиздер бизге берген акчаңыз жардам аркылуу биз барып айыгып келсек, ушу жакшы болмок. Сиздер бизге берген жардамыңыздарды бизден кайтпаса да акыреттен кайтсын, аркы дүйнөдөн кайтсын. Ушу кичинекей кызым көзү көрүп жакшы болуп кетсе эле болду.